Кыргыз Республикасы агрардык өлкө. Республиканын калкынын 25%га жакыны айыл чарбасында эмгектенет. Өлкөнүн агрардык секторун өнүктүрүүгө жооп бере турган адистерге чукул муктаждык бар. Ошондуктан айыл чарбасы үчүн кадрларды даярдоо республиканын эң биринчи кезектеги милдети болуп саналат. Султан Ибраимов атындагы агротехникалык колледжи гидромелиорация, жерге жайгаштыруу, геодезия жана картография, балык чарбасы жаатындагы бирден бир фундаменталдуу билим берген адистерди чыгарган. Республикадагы эң алгачкы орто кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын бири болуп саналат. Колледж 1930-жылы түзүлгөн жана гидромелиоратор техниктерди даярдоо боюнча республикадагы жападан жалгыз жана негизги окуу жайы болгон. Бүгүнкү күндө Султан Ибраимов атындагы агротехникалык колледжи республиканын эл аралык билим берүү стандарттарына багытталган заманбап инновациялык, динамикалуу өнүгүп жаткан орто кесиптик билим берүү мекемесинин үлгүсү болуп саналат жана белгилүү Германия, Финляндия, Япония өлкөлөрүнүн эл аралык билим берүү мекемелери менен кызматташууну жана өнөктөштүктү ийгиликтүү жетектейт. Суусуз жашоо мүмкүн эмес. Адамзаттын сууга болгон муктаждыгы тынымсыз өсүүдө. Анткени планетанын калкы көбөйүүдө, продукциянын көлөмү өсүүдө, сугат жерлеринин массивтери кеңейүүдө, жер фондусун жогорку сапаттуулукта пайдалануу, рынок экономикасынын шартында мелиорацияны кеңири өнүктүрүү, гидромелиоративдик системаларды долбоорлоонун жана эксплуатациялоонун усулдарын, азыркы кездеги гидротехникалык курулуштарды, суу менен жабдуу системаларын иштеп чыгууну жакшы билген гидромелиоратор адистерди даярдоону талап кылат. Колледждин бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлигинин суу чарба департаментинин системасында, курулуш жана эксплуатациялоо уюмдарында, суу жана жер ресурстарын сарымжалдуу пайдалануу менен байланышкан ишканаларда ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн жер байлыктарын бөлүштүрүүгө рационалдуу илимий мамиле жасоо биринчи даражадагы милдетке айланууда. Мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн уюмдарга, жарандарга жеке курулуш жана чарба жүргүзүү үчүн жер тилкелерин берүү менен орто звенодогу адистер алектенет. Алар жер тилкелерине менчик же пайдалануу укугун күбөлөндүргөн документтерди каттоону жана берүүнү ишке ашырышат. Геодезист техниктер өнөр жай жана граждандык курулуштарды курууда геодезиянын практикалык маселелерин чечүү үчүн даярдалат. Автомобиль жана темир жол коммуникацияларын, калктуу пункттарды, аэропортторду, электр линияларын, байланыштарды долбоорлоо үчүн зарыл болгон инженердик геодезиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Алар ар кандай максатта, анын ичинде өлкөнүн коопсуздугун жана коргонуусун камсыз кылуучу түзүмдөр үчүн карталарды жана атластарды түзүүдө жана басып чыгарууда өзгөчө роль ойнойт. Айыл чарба өндүрүшүнүн заманбап шарттарында кеңири профилдеги адистер, айыл чарба ишкерлери талап кылынат. Адистерди даярдоо Европанын билим берүү стандарттарына ылайык жүргүзүлөт. Окуу сабактарынын комплекси мезгилдин талабына ылайык универсалдуу билим алууга мүмкүндүк берет. Бүтүрүп чыккандар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн, мал чарбасынын, айыл чарбасын механизациялоонун жана агрардык экономиканын негиздерин өздөштүрүшөт. Кыргызстан тоолуу өлкө. Анын дарыялары ирригация жана энергетиканы өнүктүрүүнүн негизги булагы болуп саналат. Гидротехникалык курулуш азыркы учурда өлкөнүн экономикасынын эң актуалдуу жана ири тармактарынын бири болуп саналат. Гидротехникалык курулуш адистиги боюнча бүтүрүүчүлөр комплекстүү максаттагы гидроэлектр станцияларды курууда, гидротехникалык курулуштарды монтаждоо иштери, көпүрөлөрдү, насостук станцияларды, суу түтүктөрүн курууда эмгектенишет. Мал чарбасы айыл чарба өндүрүшүнүн негизги тармактарынын бирин ээлейт. Өндүрүлгөн продукциянын сапаты жана көлөмү биринчи кезекте ветеринардык кызматка байланыштуу. Ар тараптуу окутуу бүтүрүүчү ветеринар фельдшерлерге алган билимдерин агроөнөр жай комплексинде да, өлкөнүн экономика жана башка тармактарында да колдонууга мүмкүндүк берет. Айыл чарбасында эмгектин технологиясын жана аны уюштурууну аныктоочу илимдин башкы жол көрсөткүчү агроном. Агроном бул ар түрдүү ири айыл чарба комплекстеринде, илим изилдөө институттарында, ошондой эле майда чарбаларда, күнөсканаларда, питомниктерде иштөөгө талап кылынган эң байыркы кесиптердин бири. Кыргыз Республикасынын жаратылыш климаттык шарттары эл чарбасынын маанилүү тармактарынын бири.
ихтиологиянын жана балык чарбасынын өнүгүшүнө шарт түзөт. Балык өстүрүүчү балык үрөнүн товардык балыктарды аквамаданий объектилерин өстүрүү ишканаларында технологиялык процессти уюштурууну жана көзөмөлдөөнү ишке ашырат. Селекциялык жана асыл тукум иштери, балык кармоонун жана балык чарбасынын суу сактагычтарын булгануудан коргоо жана аткарылышын көзөмөлдөө жумуштарында иштей алышат. Экологиялык кризистин башталышы менен айлана чөйрөнүн булганышы максималдуу болуп, планетардык масштабта келечектеги жашоого коркунуч туудурган кезде экология термини адам коомунун бардык деңгээлдеринде көп колдонула баштады. Эколог техниктер жаратылышты жана курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик уюмдарда, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринде, ири ишканалардын түзүмдөрүндө иштей алышат. Адамзат цивилизациясы өзүнүн өнүгүүсүнүн жаңы мезгилине, маалыматтык коомду куруу мезгилине кадам таштады. Колдонмо информатика бул өзгөчө адистик. Ал компьютер илимин жана компьютердик билим колдонулган тармактарды айкалыштырат. Экономика, менеджмент, дизайн, курулуш, соода жана башкалар. Колледждин девизи студент билимге толтурулуучу карапай эмес, ал билим нуруна даярдалган факел. Суу, жер, адамдарга тиешелүү адистиктер топтолгон Султан Ибраимов атындагы агротехникалык колледждин студенти жана анын бүтүрүүчүсү болуу ардактуу жана кадырбартуу. Ардактуу абитуриенттер, өлкөнүн келечеги чыныгы колдо болот деген чоң ишеним менен биз сиздерди күтөбүз.